Azır Muharrem ayları girdi. Alınдар айтышат, ушул aylarda жакшы иштерди сооптуураак болот. Жаман иштер дагы күнөөсү көбүрөөк болот дейт. Ошондуктан сиздерге бир окуяны айтып берейин, урматтуу туугандар. Бир киши мүмкүнчүлүгү чектелген жаш балдарга коляска алып берип берди. Коляска алып барып берип, анан ошол жердеги мүдүргө берген экен, мүдүр болбостон сен дагы биз менен бирге тапшы деп, ушул белек кылып берген адамды дагы кошо алып барды. Алып барып, ошол жердеги балдардын бардыгы кубанып, сүйүнүп, жыгалчылыкка бөлөнүп, ушундай алардын жүзүндөгү рахатты, бакытты көрүп, өзү дагы рахат алып, бактылуу болуп, эми кетсем болсо керек, эми деп чыгайын деп турса, жанындагы балдардын бирөөсү келип, жанына келип, жүзүнө жакындан карап туруп калыптыр. Аны көргөн жанагы конок, ушул коляскадан башка дагы бир нерсе сурайт окшойт. Кетиштен алдын сурап калайын деп атат окшойт. Дагы сага эмне керек эле деп жакындаса, жакыныраак келип колунан кармап, жүздөрүнө карап, берилип карап туруп калыптыр. Анан айтыптыр: "Сиздин жүзүңүздү жакшыраак, жакындан көрүп, танып, билип алайын. Эртеге Алла Тааланын астына барганда, бейишке барганда дагы сизге дагы бир жолу рахматымды ошол жерде айтайын. Ошондуктан жүзүңүздү таанып алайын деп айттым" деп айткан экен. Урматтуу бир туугандар, биздин кээде өзүбүз чоң деп ойлобосок дагы кичинекей белегибиз дагы, кичинекей ихсаныбыз дагы, кичинекей садакабыз дагы адамдардын жүрөгүнө ушундай бактылуулукка, рахатка бөлөй турган нерсе болот. Ошондуктан ушул улуу айларда жакшылык кылууну унутпайлык. Жакшылык кылган адамдар дагы азыркы бөөк айткандай биздин жүзүбүздү, келбетибизди жакшыраак көрүп сактап калайын. Кыямат күнүндө бейишке барганда, Алла Тааланын астына барганда ошол жерде дагы көөлүк берип сизге дагы бир жолу рахматымды айтайын деген сөзгө жеткенге аракет кылайлык. Алла Таалам баарыбызды садака кылуучулардан кылсын.